Билбейм кайда жаралгансың сен мага. Бизде күндө үйүбүздө конок үзүлбөйт. Биринчи жасаган тамагы бул пельмень болду. Камкор. Үй жумуштарына жардам берет. Биринчи айткан сөзүм эле ошо мен апакеме келин болосуңбу деген сөз менен баштаганмын. Жаныбек мырза жолдош катары кандай адам экен? Азыр көп эмелер жазып атышат. Балалуу боласыңарбы? Тамакты чогуу жасайбыз. Үйдө чогуу жыйнайбыз. Кыз жигит болуп жүргөндө Жаныбек көп учурда оштолуп калчу. Мен айттым, мен өзүм жактыргандан кийин жоопкерчиликтин бүт баарын өзүм мойнума алам. Мен даже балдарымдын атын коюп койгом. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө 3 жыл аралыгында сизге кандай белектерди берди элемиз? Анан кечирип койчу, болду эми бүгүндөн баштап жанды эмилик, жанды седем. Салам достор, Сокол Медианын катталуучулары, негизи эле үй бүлө кичи мамлекет дейт. Ал ушундай кичи мамлекеттин өкүлдөрү бүгүн менде төрүмдө конокто турушат. Айдан айым жана ошондой эле Жаныбек мырза, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жакшы, рахмат. Куш болуңуздар, бүк болсун. Жакында эле өзүңүздөрдүн өлкөт тоюңуздарды өткөрдүңүздөр. Үй бүлөлүк жашоо деги эле кандай экен? Ошто айдым. Рахмат. Канча бир 10 күндөн өтүп калды. Буюрса жакшы көнүшүп калдык. Ошо үйдө тиричилик менен эле азыр болуп атабыз. Негизи үй бүлөлүк жашоо эң жакшы. Башталышы эле жакшы болду. Буюрса акырына чейин ушундай жакшы болсун деген ойлор, тилектер менен жүрөбүз. Куттуктоолор дагы деле токтоп атса керек, үйлөнгөнүңүздөр 10 күн болсо досторуңуздар, жора жолдошторуңуздар дагы деле куттуктап келип атышабы? Куттуктап келип атышат, ооба. Бизде күндө үйүбүздө конок үзүлбөйт. Тойго келе албай калгандар дагы болсо көп. Учурдан пайдаланып эмбанк иштеп атат деп койгойм. Кошумчаңарды ала беребиз дейсизби? Жаныбек мырза, Айдан айымдын жаш тамак жасайт, кол ширин деп айтып калыптырсыз. Баш кошкондон кийин эң биринчи жасап берген тамагы кандай болду? Эң биринчи биз эмне жедик? Биз азыркы учурда квартирада жашайбыз да. Андыктан биринчи киргенибизде эле тияк биягын уборка кылып, анан биринчи жасаган тамагы бул пельмень болду. Пельменди өзүңүз колуңузга түйдүңүзбү же сатып алып келип бышап бердиңизби? Эме 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. кечки уборка кылып, анан кечкиге даяр эле тамак кылалы деп, анан ошо магазинден даяр эле алып, ошону жасап бергем. Буга чейин баягы кыз жигит болуп 3 жыл сүйлөштүңүздөр да, анан 3 жылдын ичинде баягы эркектердин жүрөгүнө жол ашказанынан башталат деп коет го. Жолукканда сиз өзүңүз тамак жасап чыкчу белеңиз? Жок, вообще андай албайбыз. Үйлөнгөндөн кийин биринчи жолу мунун колунан тамак жедим да. Жок, калп айтамын. Негизи биз эс алууга барып калчук. Буга чейин эле Ысык көлгө тияк-бияка барганда Айдана жасачу, салат жасачу. Ушундай эмелерди, салаттарды жасап берчү. Кандай болду анан пельменди жегенде мындай даамдуу эле экен? Аябай даамдуу экен. Же баягы жубайыңыздын көңүлүнө карап эле жеп туруп деп койдуңузбу? Жок, негизи даамдуу эле экен, жакшы эле экен. Аябай бир башкача сезимдер болот экен да. Неужели сен өзүңдүн келинчегиңдин колунан тамак жеп атасың дегендей сезимдер пайда болот экен да.
баягы бактылуулуктун учкун сезимдери келген турбайбы? Айдан айым, мен сизге суроо бергим келип турат. Оштун жигити сизди кантип жүрөгүңүздү багындырып алды деги эле ошол окуя башынан кантип башталды? Алгачкы сезимдер, алгачкы баягы сизге өзүнүн мындай сөзүн айтты да, мен сени жакшы көрөм деген сыяктуу, ошолордун кененирээк айтып берсеңиз. Негизи биз буга чейин кайрымдуулук фонддо мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар кыргыз шоу бизнесиндеги ырчылар менен биргеликте дуэт аткарышат. Анан мен дагы баягы ырчыларды тандап, анан ырчыларды тандап атканда биздин менеджер айтып калды, бул ырчылар азыр бош эмес, Оштон балдар келет, ошолор тандап алышты деп. Анан хорошо, анда коноктор келет экен деп баягы эме кылган эмеспиз. Анан келишти, ошо концерт болду. Андан кийин көп деле башында таанышкан эмеспиз. Анан гастролдоп калгандан кийин ошо гастролдун нарында жүргөндө жакшы тааныштык. Анан дос болуп кеттик. Алгач дос болуп баштаган экенсиздер, Алгач дос болуп баштадык. Айданан үйүндө скучно болбосун деп, мен 2 күндүн биринде ынтымакка чакырчумун, Панфилов парктарга чакырчумун. Дос болуп жүргөндө эле эми тамаша көй болчук экөөбүз тең элечи. Айтат болчумун, жүрбөйсүнбү, свиданияга алып чыгып келейин депчи. Анан ошентип эле жүрдүк, дос болуп 3-4 айдай жүрдүк. Анан ошол фонддун жетекчиси Инжира Исаевна деген эжебиз бизде ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бүт баарын чогултуп, Дубайды көргөзүп келем деп атайын спонсор тауып, ошол фонд менен Дубайга барып калганбыз. Анан ошол Дубайда дагы экөөбүз аябай жакын жүрдүк. Негизи баягындай сүйүү сезимдери менде ойгонгон болчу. Анан алгач сизде ойгонду, алгач менде ойгонгон болчу. Анан буга кантип айтарымды билген жокмун да. Жүрдүк, анан Дубайдан уже биздин досторубуз эле уже сезип баштады, уже экөө сүйлөшүп атат окшойт деген слухтар кете баштады да. Анан ошол Дубайда айттым, сүйлөшүп олтуруп, анан ушундай сага болгон сезимдерим башка достук сезим эмес. Биринчи айткан сөзүм эле ушу, мен апакеме келин болосуңбу деген сөз менен баштаганмын да. Айдан айым, сиз күттүңүз беле Жаныбек мырзадан ушундай сөздөрдү? Кыздар алгач сезип баштайбыз го, бир адам бизге башкача көз караш менен карап атса. Биз ошо Дубайда жүргөндө мен тамашалап айта берчимин, эме деп, френдзонадан чыгып кетпейли деп күлө берчимин да. Анан ошентип айтканда, орусча айтканда неожиданно болду. Анан күлүп эле болоюн деп эле койгом. Анан Кыргызстанга келип, бияктан сүйлөшүп күнгө сегиз чыгып кеттик. Мен билишимче, сиздер чогуу дуэт катары ырларда жаздырып жүрөсүздөр. Азыр биздин көрүүчүлөргө бир ырыңыздар тартуулап бербейсиздерби? Сиздердин жаңы баш кошкон жубайлар катары ырыңыздарга азар болуп турабыз. Ырдап берелиби? Аккептер деген элдик чыгарманы аткарып берели анда. Башта. Жағалмайдай қайқы учуп баралбай, жаш жүрөккө жагардары таба албай. Ак кептерим түтөбөйүн арманга, ай, кучак жайып кумар жазып кала албай. Асманга учсаң мен да күтөм жолуңду, ак маңдайым кармасам дем колуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, ай, жаным секет чай албадым торуңду. Болот да бир куплет. Да. Сонурду экенсиздер. Негизи 2 дуэт ырыңыздар бар, Негизи баягы элге чыккан бар азыр.
официально чыкканы бирөө эле. Официально YouTube'га чыгарганыбыз бирөө эле. Анан той сферасында дагы бир аз иштеп калабыз биз. Ошол калган ырлар чыгармалар ошол той сферасындагы ырлар да. Тойго чакырачубу азыр баягы сиздерде чогуу? Азыр жок. Азыр чакыра элек. Азыр чакыра элек. Что өзүбүз дагы мындай даяр болуп элек окшойбуз да. Толук түрдөчү. Анан буюрса жакын арадан баштап ошол өзүбүз дагы ойлоп атабыз. Чакырууларга дагы барып ырдап баштасакпы деп. Баягы адамдар көпчүлүк айтып калышат го, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө мамиле такыр башкача болот деп. Бардыгын идеалдуу көргөзгүң келет, үйлөнгөндөн кийин баягы ачылбаган сыр сандыктар ачылып баштайт деген сыяктуучу. Үйлөнгөндөн кийин бири-бириңиздердин баягы көргөн касиеттериңиздер же мүнөзүңүздөр байкалдыбы? Жок, экөөбүз 3 жыл деген бул көп эле убакыт экен да. Ошол 3 жылдын ичинде бири-бирибиздин бүт болгон мүнөздөрүбүздү эле билип бүттүк го. Биз бири-бирибизди толук түшүнүп, толук бири-бирибиздин мүнөзүбүздү билгенден кийин, анан баардыгы даяр болгондон кийин баш коштук да. Мисалы, Айдан айым айтсаңыз, Жаныбек мырза жолдош катары кандай адам экен? Күйөө катары? Камкор. Үй жумуштарына жардам берет. Ошо дайыма жанында. Тамакты чогуу жасайбыз. Үйдү чогуу жыйнайбыз. Жасайбыз. Жаныбек мырза, сиз Айдан айымды сыпаттап өтпөйсүз, жубай катары кандай айым экен? Үй кожойке катары? Үй кожойке катары негизи менин оюмдагыдай эле баягы экөөбүз бүт баардык жумуштардын баарын чогуу кылабыз биргеликте. Мунун бир жактырган сапатым, кел мону мондай кылып коелу. Анан жөн эле отура бербейли, мондай кылганча отуралы деп, мондай жөн отурганда дагы бирдемкени бирдеке кылып отурабыз да экөөбүзчү. Бир нерсе менен алек болуп тур экенсиздер да? Бирдемке менен алек болуп, Айдана жаны тынбайт постоянно. Кел мону монтей кылбайлы деп эле бүт идеялардын баары ушудан чыгат да. Негизи Айданалар эмгекчил болот Айдан айым. 3 жыл аралыгында бир топ эле кыйынчылыктар, бир топ эле сыноолордон өтсөңүздөр керек. Ошолордун арасында баягы сиздердин оюңуздарда калган чогуу жеңип өткөн сыноолор менен бөлүшүп өтпөйсүздарбы? Мисалы, жакындардан тоскоолдоо болду буга чейин. Ошол сыяктуу. Албетте тоскоолдуктар болбой койгон жок. Тоскоолдуктар болду. Биздин тааныштар, достор, туугандар берген суроосу, экөөңөр кантип жашайсыңар? Келечекте экөөңөрдүн жашооңор кандай болот? Деген суроолор аябай эле көп кездешти. Мен айттым, мен өзүм жактыргандан кийин жоопкерчиликтин бүт баарын өзүм мойнума алам. Буюрса бул жакшы болот. Тамакты чогуу жасайбыз. Үйдү чогуу жыйнайбыз. Ушундай суроолор эле пайда ар ким ар кандай кабыл алган эле болбосо, атак баары жакшы эле. Айдан айым. Ошо башында көп адамдар жашооңор кандай болот деп аябай көп адамдар сурап атышты. Анан биз үйлөнгөндөн кийин азыр көп эмелер жазып атышат. Балалуу боласыңарбы, кандай болот депчи. Биз айтабыз, Кудайдын буйругу. Кудайым берем десе баарын берет го негизи. Баягы оюңуздарда мисалы келечекте канча балалууңуздар келет? Айрымдар 2 бала 2 кыз дейт, айрымдар жалаңгыз дейт. Ошо биздики деле планда биз ойлонуп жүрөбүз, 2 бала 2 кыз бири-бирине шерик болуп чоңоюшса деген эле ошол эле. Мен даже балдарым атын коюп койгом, кыздын Айдана өзү койсун же Тайата тайнелери коет же Чоңата чоңнелери коет да. Мисалы, сиз келечекте балдарыңыздын атын кимин коет элеңиз? Буюрса мен биринчи баламдын атын айта берейин эми. Балалуу болуп калсак, если Амир деп койгум келет. Себеп дегенде
бүт баары бул Алланын амири менен болуп атпайбы? Ооба. Ошон үчүн Амир деп койгум келет биринчи баламдын атын. Кыз болсочу? Кыз болсо Айдана өзү айтсын. Сон Айдан айым сизге көз салсак, мисалы Instagram баракчаңызда дайыма бир иш менен алектенип, такыр жаңылыштанбайт да. Ар кандай өзүңүздү ар тараптан сынаганды жакшы көргөн адам окшойсуз. Үй бүлө кургандан кийин Жаныбек мырза менен келечекке кандай пландарды коюп атасыздар? Азыр Жаныбек ойлонуп атабыз. Бир иш баштасакпы деп. Может быть, бизнес жакты көрөбүзбү же азыр оюбузду мындай бир эме чогултуп элекпиз да. Бирок ар тараптан өзүбүздү сынап көргүбүз келет. Жаныбек мырза, сиз да Айдан айымдын сөзүнө кошуласыз да? Шеф Айдан айым окшойт. Махырга алтын сурадым деп айтып калдыңыз. Бирок баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө 3 жыл аралыгында сизге кандай белектерди берди эле? Мисалы, эсте каларлык кыздар эми кичинекей белек болсо да жүрөгүбүзгө жакын алабыз го. Кыз жигит болуп жүргөндө Жаныбек көп учурда оштолуп калчу. Анан кээ бир майрамдарда келе албай калчу. Анан азыр заман өнүп калды. Которуп коет болчу да. Анан ошо каалаган нерсеңди алып ал, анан үйгө торт алып кой, мындай кылып кой деп ошо акча которуп койчу. Анан биз мындай эмелерди жакшы көрөбүз го, цепочка, шакек эмелерди. Ошондойлорду алып берген. Ошо көбүнчө акча которчу. Гүлдөрдү унутуп калдың, Гүлдөр эсепке алынбайт. Гүл жиберчү. Негизи биринчи сүйлөшүп жүргөндө эми Бишкекке келген сайын эле же болбосо бул Ошко барат болчу. Бир иш чаралар менен аэропорттон тосуп алган учурда эле Гүл менен тосуп алчумун. Анан ошол негизи Гүл бул айымдардын ушунчалык настроениясын көтөрөрүндай маанайын ачарын билбептирмин да. Айданага бергенден кийин билип атпаймынбы менчи. Ошол Айдан айткандай эле азыр заман талабына ылайыктуу эле которуп койчумун, өзүм каалаганын алып ал деп. Ошол. Негизи азыр сиз Оштун эрке келини болуп турсуз, буюрса күзүндө барып келиндик кызмат аткарып турбайсызбы? Даяр элебизби? Ооба. Күзүндө ошо айылга барабыз. Ошо айылда той болот. Жаныбек айтып берет, Айдан оокат кылбайт деп. Анан апам дагы айтты, кичи келинибиз, эрке келинибиз кылбайт депчи. Анан мындай жардам берип кылганга аракет кылам. Негизи баягы сүйүүнү ар бир адам ар башкача сыпаттап, ар башкача түшүндүрмөй айтат го. Сиздерден сурагым келип турат. Сүйүү бул сиздер үчүн эмне? Сүйүү бул биз үчүн сүйүү бул деген шамал сыяктуу да. Аны сезесиң, бирок көзгө көрүнбөйт, колго кармалбайт да. Бир ушундай башкача сезим да. Ушундай бир сөз менен эле айтып бере алам мен сүйүүнү. Сүйүү бул эки адамдын ортосундагы мамиле. Баягы бири-бирине болгон кандай деп коет? Сезимдерби? Жүрөк менен түшүнөт деп айтат го. Ушундай түшүнөм да мен сүйүүнү. Бири-бириңиздерди кандай деп эркелетесиздер? Мисалы, үйлөнгөндөн кийин экиси мындай сезимдер күчөсө керек, Анан Жаныбек мырза, сиз жубайыңызды эмне деп эркелетип коесуз? Колу ширин деп калдыңыз, тамакты сонун жасайт дедиңиз, мүнөзү да шайыр дедиңиз. Ооба, негизи бойдокчулук кезде эле мен буну Жануся деп эркелетет болчумун. Дагы деле Жануся дейм. Дагы көптөгөн сөздөрдү айтабыз, эми анын баарын айта албайбыз го дейм камерага.
өзүчө болгондо негизи көп эле сөздөр менен эркелетем. Айдананы. Айдан айым, сизчи жолдошуңузду эмнеде эркелетесиз? Мен мындай аябай эме деп эркелетпейм, бирок кээде ошо жандап коем. Жүрөгүң сылып кеткенде. Үйдөн ушундой айтам. Мындай го, кыздар, мисалы, жубайыңызды жаным деп чакырасызбы, жаныся деп, Айдана дегенде мындай таарынып калабы? Айдана деп атынан чакырганда же андай деле болбойбу? Бир аз кээ бирде таарынат. Эмнеге жан дебейсиң, эмнеге жаныся дебейсиң? Эмнеге Айдана деп атасың депчи. Ооба, кыздар негизи эле ошондой болобуз. Анан кечирип койчу. Болду эми бүгүндөн баштап жан демейли, жаныся дейм деп. Алдап коесуз. Жок, алдабайм. Чын эле айтам да. Таарынып алгандачы, мисалы, сөз менен эле келип кечирим сурайсызбы же кандайдыр бир гүлдөрдү, белектер аркылуу жүрөгүн жылытасызбы? Семейный болгондон бери, үй бүлөлүү болгондон бери пока что таарынып элек. Он эле күн өттү да. Он эле күн өттү, билбейм эми буюрса колдон келишинче таарынтпай жашаганга аракет кылам. Эми жашоодо ар кандай болот да, казан аяк кагышат кээ бир учурда. Эми балким таарынтып алган болсом, албетте өзүмдүн мындайча айтканда косягымды мойнума алып, көңүл эмнени каалап атса, гүл болсо гүл алып келип берип, же болбосо дагы таттууларды алып келип берип, көңүлүн алып, кечирим сурап, жашоону кайра, мамилени кайра түзөгөнгө сөзсүз аракет кылабыз. Ал эркектин милдети да. Жоопкерчиликти моюнга алуу кандай экен дегеле, аял катары деле үй бүлө кургандан кийин бир адамдын баягы сырткы келбетин же болбосо кийимдерине кам көрүш керек болуп калат да, Айдан айым. Анан кандай экен дегеле, жолдошуң менен чогуу жашаган, анын камкордугун алган деген сыяктуу. Жоопкерчилик болот экен. Кийимдердин тазалыгына дайыма карап, бул керек экен, бул таза экен, муну кий деп мындай баягы контролдоп турат экенсиң. Жоопкерчилик менимче жакшы эле. Оорчулук деле болгон жок. Жолдош катары, күйөө катары, Жаныбек мырза, сизге да жоопкерчилик сезилип атабы? Ооба. Эми ойлойм да, мындай кыз балдарга караганда уул балдардын түйшүгү, жоопкерчилиги бир аз оорураак болсо керек деп ойлойм. Үйдөгү кемчиликтер болсо жоопкерчиликти мойнуна алышың керек. Бирден балким продукты жок болуп калат, балким кийими жок болуп калат. Айданан кээ бир учурда ооруп калабы деп ар дайым ушундай бүт. Мен мисалы бир адамды өзүм жоопкерчилигиме алдым да. Ошо менен биргеликте эле бир үйдө өзүм жоопкерчилигиме алдым десем болот. Бул негизи эркек киши үчүн бир аз оор болуп калат экен. Бирок чыдаса болот. Мындай, мен бул нерсени алдыга сүдүрөп алып кете алам деген адам үчүн оңойлуу болот экен да. Өзүн ар дайым эркек киши деген өзүнө өзү уверенный болуш керек да. Бир чечим чыгарыш керек. Мен ушул ишти кыла алам, аткара алам деп өзүнө ишеничтүү болсо, бул үй бүлөнүн түйшүгүн тартып кетиш ар бир эркек үчүн оңойлуу болот го деп ойлойм да. Айдан айым, Жаныбек мырза, бүгүнкү берген маегиңиздерге ыраазылык билдирем. Үй бүлөңүздөрдүн тоозу таштай бекем болсун, кармашкан колуңуздар түбөлүктүү болуп, жакшылык күндөрдө эрчишип, окшош кооздой болуп жетелешип жүрө бериңиздер. Анда эмесе биздин маегибиздин соңунда дагы бир сонун чыгарма менен аяктабайлыбы, кандай дейсиздер? Жаныбек өзү. Сен ырдайсыңбы? Биз экөөбүз деген чыгарма бар. Бул чыгарманы Айдана жакшы көрөт. Себеп дегенде мен ар дайым Айдана биринчи сүйлөшүп жүргөндө ырдап берчи деп өрчү да, телефондончу. Анан жан уксаң ушул чыгарма эми
прям экөөбүзгө жазылган чыгарма. Ошол чыгарманы мен жазгандай кабыл алып, мен сага арнадым ушул чыгарманы деп, ар дайым ушул чыгарманы ырдап берчүмүн. Андай эмесе ошол чыгарманы аткарып берип коеюн. Билбейм кайда жаралгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакытта. Seni süydüm buyruk alıp takdırdan. Başkalardın meni sağa tatыбай. Je bolboso sen жаралып мен үчүн, төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүм. Sen söylesең senin үнүң үнүмдө. Мен көрүүгө сенин көзүң керектей. Сени көбүз эки сандай барабар. Seni көбүз эки судай бириккен. Seni көбүз эки судай бириккен. Качыркен неден сөздөрү башкалардын мени сага татып айтты. Биздин көрүүчүлөргө баягы коштош иретинде өзүңүздөрдүн жакшы ой тилектериңизди айтып өтсөңүздөр болот. Рахмат жалпы көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элибизге ийгиликтер болсун, ар бирибиздин үйүбүздө береке болсун, мекенибизде тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Айтмайм. Жанеттин сөзүнө кошулам. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Ар дайым асманыбыз ачык болсун. Сиздер бар болуңуздар. Урматтуу Сокол Медианын көрүүчүлөрү, ушу менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Ал эми бүгүн эфир тизгининде мен Айдана Майрамбек кызы болдум.